Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу мекендештерим, жылдык үстөгү 2%дан ашпаган, баштапкы төлөмү жок 30 жылдык мөөнөткө үй берүү. Жыл сайын пенсияны 1200 сомго, жөлөк пулду стипендияны 1000 сомго, мугалим, дарыгер жана башка бардык бюджеттен айлык алган кызматкерлердин майынасыны жыл сайын 3000 сомго көтөрүү. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо, сырткы миграцияда жүргөн мекендештерди жумуш менен камсыз кылып өз мекенибизге кайтаруу. Бул куру сөз эмес. Муну кантип ишке ашырабыз, төмөнкү презентацияда чечмелеп берем. Биз менен болуңуздар. Кыргызстандын экономикасынын бүгүнкү абалы ар бир кыргызстандыкка жакшы маалым. Экономикабыздагы проблемалардын себеби бул туура эмес финансы системасы. Бизде бир ууч адамдардын кызыкчылыгы үчүн жалпы элди жакырчылыкка алып келүүчү финансы системасы түзүлүп, бардык мыйзамдар ошого ылайыкталган. Маселен, Улуттук банк сомдун курсуну кармоо менен гана чектелет. Кыргызстандын социалдык экономикалык абалына, экономиканын өсүүсүнө салымы да, катышы да, тиешеси да жок. Биз экономика эмне үчүн өспөй жатканын терең изилдеп, анын башкы себеби финансы системасында деген тыянакка келдик. Ошол себептен финансы системасын өзгөртүүнү көздөп жатабыз. Биздин экономика жылдан жылга товар өндүрбөй турган экономикага айланып баратат. 2019 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын ички дүң продукциясында айыл чарбасы 12%, өнөр жай күмтөрдү эске албаганда 12%ды түздү. Эгемендик жылдары бул секторлордун көрсөткүчү эселеп азайды. Тескерисинче кызмат көрсөтүү, тейлөө тармагы 31%дан 54%га чейин чыкты. Башкача айтканда, биз тойкана, мейманкана, ашканалардын соода борборлорунун өлкөсүнө айландык. Алсыз экономиканын айынан миграция күч алып, толгон токой социалдык проблемалар чыкты. Кыргызстандын калкынын 80%-нын бир айлык кирешеси жашоо минимумуна жетпейт. Эл аралык стандарттарга ылайык булар жакыр адамдардын катарына кирет. Керектөө рыногунун структураларын карап көрөлү. Жыл сайын өлкөбүздө жалпы суммасы 400 миллиард сомго барабар акча каражат күнүмдүк керектөлүүчү товарларды сатып алууга жумшалат. Бирок бул сумманын 80%-ы сырттан келген товарларды сатып алууга кетет. Расмий маалыматтарга ылайык 5 миллиард долларга жакын суммага чет өлкөдөн товар алып келинет. Демек биз ушундай чоң суммага чет элдик өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүп, башка мамлекеттердин экономикасына салым кошуп жатабыз. Бул жагдайды оңдоо үчүн эмне кылуу керек? Бардык саясатчылар биз келгенде экономиканы көтөрүп, анан айлык, пенсия, пособияны көбөйтөбүз деп убадалайт. Мен тескерисинче айлык, пенсияны көтөрүү менен өзүбүздүн экономиканы жандандырабыз деп айтат элем. Мисал үчүн, жылына пенсияга 1200, пособия стипендияны 1000 сомго, бюджеттик кызматкерлерге айлыкты 3000 сомдон кошуп, ал акча импорттук товарларды сатып алууга эмес, жалаң өзүбүздүн товарларды сатып алууга сарптасак, ата мекендик өндүрүш жанданат. А бул жаңы ишканалардын пайда болуусун, жаңы жумушчу орундардын түзүлүүсүн шарттап, миграциянын азайышын, бюджеттик кирешелерди жогорулашына алып келет. Айлыкты көбөйтүү үчүн акча каяктан алынат? Бул долбоорду баштоо үчүн бюджеттен каралган 6 миллиард сом акча керек болот. Бул акча мамлекеттик РСК же Айыл банкта гана жүгүртүлүп, пенсионерлер, бюджеттик кызматкерлер, студент, майып, муктаждарга бүгүнкү мамлекеттен алып жаткан акчасынан сырткары кошумча акчаны атайын банктык карталарына алышып, бул каражаттарды өзүбүз өндүргөн товарларды сатып алууга гана пайдаланат. Банктан сыртка акча чыкпагандыктан, бир жыл ичинде бул акчаны 4-5 жолу айлантууга болот. Берилген акча ар бир айлануусунда 22,4% мамлекеттин бюджетине кайрадан эле салыктар түрүндө келип түшөт. Ал эми 5 жолу акча айланганда ал киреше менен кайтып келет. Ушул жол менен пенсия, пособияны, айлыктарды көтөрөбүз. Азыр бизде 810 сом жөлөк пул. 2000 сом өлчөмдө пенсия алган жарандарыбыз бар. Бул эмнеге жетет? Конституциянын 53 беренесинде Кыргызстанда пенсия, пособия жашоо минимумунан төмөн болбошуна мамлекет кепилдик берет.
Биз ошол конституциялык укугуңуздарды ишке ашыруу үчүн жылына пенсияны 1200 сомго, пособие стипендияны 1000 сомго, бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлыктарыны 3000 сомго жыл сайын көтөрөбүз. Жалпы 1 миллион жараныбыздын кирешеси муну менен көбөйөт. Ошондо дарыгерлер, мугалимдер, маданият, укук коргоо жана башка бюджеттик кызматкерлер татыктуу айлык алып, бирөөнүн колун карабай, ак ниет эмгектенет. Ал акча каяктан алынат? Учурда Улуттук банк 2 миллиард 200 миллиондон ашуун долларлык алтын валюта запасыбызды чет өлкөлүк банктарда 0,1% ченде же башкача айтканда дээрлик бекер жайгаштырат. Ошол эле учурда биздин финансы секторубузда 90% банктарга жана микрокредиттик компанияларга чет элдик инвесторлор ээлик кылат. Алар 16-18, кээде 30%га чейин насыя берип жатат. Өз акчабызды сыртка бекер коюп, сырттан келгендер калкыбыздын чөнтөгүнү кактап, акчаны сыртка алып чыгып кетүүдө. Ошол сыртта сакталган акча биздин өндүрүүчүлөргө узак мөөнөткө пайызсыз же өтө төмөн пайыздык ченде насыяга берилет. Ошондо элдин байлыгы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө жумшалат. Жаңы ишканаларды ачуу менен эл иш менен камсыз болуп, киреше көбөйүп, жакырчылык жоюлат. Мигранттар өз үйлөрүнө кайтат. Бүгүнкү күндө 560 миң үй бүлө турак жайы жок, үйгө муктаж. Банктар болсо ипотеканы 16%дан баштап, биринчи салымы 30%дан кем эмес сумманы төлөө менен берилип жатат. Биз үстөк эмес 2% комиссия менен 30 жылга беребиз. Бул бир чети кыргызстандыктарга турак жайлуу болууга жардам берсе, экинчи жагынан курулуш тармагынын өсүп өнүгүүсүнө жол ачылат. Бул долбоорду ишке ашыруу менен ар бир кыргызстандык Кыргызстандын гана өндүрүшүнү колдойт деген улуттук идеологияны ишке киргизебиз. Финансы системасы реформаланып, 1 миллион адамдын айлык, пенсия, пособиясы көтөрүлүп, элдин жашоо деңгээли жакшырат, миграция азаят. Кыргызстандын экономикасы жанданып, импорт азаят. Сом бекемделет. Ошентип экономиканы өстүрүү менен Кыргызстанды туруктуу өнүгүү жолуна салабыз. Мындай жол менен өнүгүүгө бизге эч ким тоскоолдук кыла албайт. Программаны уктум. Презентацияга даярданып жаткан экен Улукбек. Абдан жакшы. Программа негизинен кыргыз элинин өзгөчө мына начар жашап жаткан элдин турмушун жогорулатуу, негизинен бардык элдин турмушун жогорулатуу программасы. Эгер бул программаны өкмөт ишке ашыра турган болсо, колго алып, 5 жылдын ичинде Кыргызстандын элинин турмушу жакшы болуп кетет. Жакшы болгонуна мен опытный специалист, башымдан көп нерсени көрдүм. Көзүм жетти да, программа абдан туура түзүлгөн, программа абдан туура жазылган. Канча-мынча кошумча болуш керек, аны мен Улукбекке айттым. Мен оюмча президент бул программа менен эл алдына чыгып түшүндүрүп айтса, бул программаны элибиздин 80-85% колдоп берет деген ойдомун. Улукбек жөнүндө мен эмне деп айтам? Биз жердешпиз, баткендикпиз. Көптөн бери билем. Бул ар бир иште жакшы иштеп келе жатат. Акыркы 2 жылда министр болуп иштеди, абдан жакшы иштеди. Бул элге жакын жөнөкөй үй бүлөнүн баласы, эч бир коррупцияга катышкан эмес, кошулган эмес, өзү таза жигит, үй бүлөсү да таза. Ошондуктан мен ишенем, эгер элибиз көңүл буруп, бүгүнкү чыгып жатат, президенттикке шайлап берсе, бул президент, азамат президент болуп, кыргыз элине, кыргыз жерине, кыргыз мамлекетине ак иши менен таанылат деген ойдомун.